партиянын ичиндеги ички демократиясына, ички тартибине, ички кадр саясатына таандык маселе да. Анан ошол эле учурда ар бирибиз эгер ошол партиянын мүчө болуп, ошол жерден ошол партиянын атынан талапкер болуп, анан барып ошол жерде иштеп калчу болсок, бул жеке мага дагы өзүмдүн жөндөмүмө, сапатыма же жеке позицияма, амбицияма таандык маселе болбойбу. Анан мен ошол жерге барып партиянын туура эмес жүрүзүп жаткан саясатына дагы кол көтөрүп, макул болуп, ынанып, үн чукпай туруп берсем, анда мен системага каршы тура алган жокмун. Анда мен ошол партиянын саясатын жүргүзүп калган жеке айтып атпаймынбы, өзүмдүн жарандык саясатчы катары позициям жоктугун тастыктаганым да. Бул өтө чоң көйгөйлүү маселелердин бири, анткени 15 жылы шайланып келген жаңы жаш жүздөрдү, саясатчыларды көрбөдүкпү? Көпчүлүк учурда өзүнүн биздин күтүүлөргө жооп бере алган жок да. Алар ошол системага баш ийип, ошол партиянын ошол жетекчилигинин саясатына баш ийип туруп беришти. Жана өзгөрүлүп кетишти. Мурунку иштеп келаткан элитадан айырмасы жок болуп калган саясатчылар бар. Өкүнүчтүү.